Мен кыска эле токтолоюн. Баары жакшы болот. Бүгүнкү күндүн талабы, элибиздин койгон талабы, урматтуу президентибиздин койгон талабы. Ошон үчүн мен ойлойм, муну биз кыска мөөнөттө жасаганга аракет кылабыз. Бирок азырынча кимиси кайда барат, аны адистер тактап туруп айтат. Бирок мен так кес айта алам, текшерүүчү органдар кыскарат. Бизнести биз толук колдойбуз. Инвестицияны тартышыбыз керек. Региондорду өнүктүрүшүбүз керек. Анан бардык маселелерде биз ушул негизги максатыбыз элдин жашоо турмушун оңдоо, элге жардам берүү, элдин койгон талабын аткаруу. Эми Кыргызстан өзүңүздөр көрүп мына 30 жылга жакындап атат. Ар кандай кредиттер келген, гранттар келген, реформаларга келген. Реформа деген бул өнүктүрүү да. Тескерисинче кээ бир маселелерде келген кредиттер реформага кеткени туура, бирок реформалар тескери жыйынтык бергенин кээ бир тармактар толук далилдөө. Энергетика, медицина, мына көрүп атабыз, жетекчи көп. Анан жетекчи көп болгон жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, жыйынтык аз болуп атат да. Революция жасоодон дагы реформа жасоо өтө кыйыныраак экенин. Албетте кыйын, албетте. Канча убакта Эми бизге азыр мына жаңы конституция Кудай буйрса 11 апрелде кабыл алынса, биз ошого чейин аз бир топ өзгөрүүлөрдү жасайбыз.